каралууда акча таратып жаткан партия өкүлүнүн видеосу тарады. Социалдык тармактарда кайсы бир партия акча таратып жатканы боюнча видео тарады. Милиция окуя Кара Суу районунда 1-октябрда болгонун аныктап, факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. 7 мүнөткө жакын видеодо белгисиз адам 5-6 жакын конвертке бөлүнүп салынган акчалардын ар бирин эсептеп жатканын көрүүгө болот. Конверттин сыртында адамдардын аты жөнү, дареги да жазылган. Ал эми Ош облустук милициясы окуя кече 1-октябрь күнү саат 18:00 чамасында Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндө болгонун билдирди. Милиция кызматкерлери айтылган жерге барып акча тараткан Жаран Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүтчүсү экенин аныкташты. Ал Нариман айылынын 56 жаштагы тургуну. 5 конвертте акча каражатын берип, үйүңдө туруп турсун, мен келип бирге таркатабыз деп таштап кеткен. Текшерүү учурунда ыктыяры менен жогорудагы акча каражатын берүүнү билдиргендиктен окуя болгон жерге кароо жүргүзүү протоколу менен 5 конверт жалпы суммасы 313 000 сом акча каражаты менен алынды, деп билдирет Ош облустук Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Азыркы учурда добуш сатып алуу беренеси менен сотко чейин өндүрүш жазык иши боюнча тиешелүү тергөө амалдарын аткарылууда. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 120 дана 500 сомдук. Көрдүңүздөр. 120 дана 500 сомдук. 120 дана 500 сомдук. 4-конверт. конверт. Айыккандарга караганда жуктургандар көп. Коронавирус боюнча акыркы суткадагы маалыматтар. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алгандардын саны 215 адамды түздү. Ал эми айыккандардын саны 154. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. COVID-19 жана пневмонияга катталган жаңы учурлардын аймактары боюнча саны: Бишкек 17, Ош 19, Чүй облусу 23, Ош облусу 41, Талас облусу 1, Нарын облусу 1, Ысык көл облусу 10, Жалал Абад облусу 40, Баткен облусу 63. Сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда Бишкек 6, Ош шаары 34, Чүй облусу 5, Ош облусу 47, Нарын облусу 2, Талас облусу 2, Ысык көл облусу 12, Жалал Абад облусу 19, Баткен облусу 27. Жалпы жуктургандардын саны 18 марттан бери 47 056-га жетти. Анын ичинен айыгып чыккандар 43 137. Тилекке каршы каза болгондор 1065. Учурда стационарда дарыланууда 910, амбулатордук дарыланууда 1489 бейтап бар. Базар Коргондо Баха аттуу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Жалал Абад облустук милициясы тарабынан Баха аттуу каймана бар. Базар Коргон районунун тургуну. Мурда Орусияда жана Кыргызстанда киши тоноп соттолгон. 39 жаштагы Жаран кармалды. Ал Ички иштер министрлигинин тизмесинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган. Анын үстүнөн 22 сентябрь күнү Базар Коргон районунун 60 жаштагы тургуну милицияга Баха аттуу Жаран бирөөдөгү карызын өндүрүп бере турган жана тендерлик иштерде пайдасына чечип берерин айтып 110 000 сом акчасын алып коюп бербей жүргөнүн айтып кайрылган. Аталган факты Жалал Абад облустук милициясынын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 204 беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш ишин ачылган. Иштин алкагында 1-октябрь күнү шектүү кармалып, убактылуу кармалуучу жайга киргизилген. Учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин негизинде тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Атайлап адамдарды унаа менен сүзгөн айдоочу кармалды. Баткен облусунун Кызылкия шаарында жолдо турган адамдарды атайын сүзгөн айдоочу кармалды. Бул тууралуу аталган облустун Ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүү 25 жаштагы Кызылкия шаарынын тургуну экени маалым болду. Айдоочу менен жабырлануучу экөө кошуна. Алар окуя болгон күнү чогуу майрамдап, ичимдик ичишкен. Айдоочу кече 1-октябрда кармалып, убактылуу кармалуучу жайга киргизилди. Учурда тергөө иши уланууда. Президент Сооронбай Жээнбеков алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу 2-октябрда элге саясий жарышка катышып жаткан партияларга кайрылды. Президенттин басма сөз кызматы жарыялаган кайрылууда Жээнбеков үгүт иштери жогорку саясий атаандаштыкта өткөнүн, эми ар бир шайлоочунун добушу чечүүчү мааниге ээ болгон мезгил келгенин билдирген. Жээнбеков акыйкат шайлоо өткөрүү үчүн бардык шарттар түзүлүп, мыйзам базасы 1 жыл мурда аныкталганын, жараяндын бардык баскычтарында шайлоо адилеттигин камсыз кылууга аракет болгонун белгилеген. Ошондой эле шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын лидерлерине, талапкерлерге кайрылып, үгүт иштерин жүргүзүү үчүн бардык партияларга бирдей шарт түзүлгөнүн айткан. Аларды мыйзам чегинен чыкпоого чакырган.